Ош мамлекеттик университети менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан ыйык Куран кыргызчага басылып чыкты. Кур'ан-ы Карим Түркия Диянет фондунун Белегим Кур'ан болсун долбоорунун алкагында 10 000 нускада басылып чыгып, анын биринчи презентациясы Ош мамлекеттик университетинде уюштурулду. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалында. Алла Таала Кур'анга карап баарыбызды түздөгөн. Кур'анды ахиретте бизге шафаатчы кылган. Ар кандай жамандыктардан Алла Таала ушу Кур'андын урматы менен бизди өзү сактаган. Ош мамлекеттик университетине жалпы эле Кыргызстанга Алла Таала урмат берген. Жамандыктардан узак кылган. Ар кандай иш-чара Кур'ан окуу менен башталып, ага окуу жайдын профессордук окутуучулук курамы жана Кыргызстан дин башкармалыгынан, Түркиядан бир катар коноктор катышты. Жыйында Түркия Диянет фондунун долбоорунун алкагында басмадан чыккан Кур'ан китеп теология факультетинин жамааты тарабынан өлкөбүздүн 7 дубандагы мусулмандарга белек катары таркатылып берери айтылды. Түркиянын элчисинин дин иштери боюнча кызматкери Мустафа Шанвер Түркия Диянет фонду демилгелеген Белегим Кур'ан болсун долбоору учурда улантылып, дүйнөнүн 150дөн ашуун мамлекеттеринде ар кайсы тилдерге которуу иштери жүрүп жаткандыгын белгиледи. Жана демилгени колдогон Ош мамлекеттик университетинин жетекчилигине, теология факультетинин жамаатына, окумуштуу аалымдарга ыраазычылыгын билдирди. Yüce Mevla bizim gözümüzden, kulağımızdan, beynimizden, kalbimizden, hayatımızdan, evimizden Kur'an'ı eksik etmesin, Kur'an'ın rahmetini eksik etmesin, Kur'an'ın bereketini eksik etmesin diye Yüce Mevla'ya yalvarıyor. Ыйык Кур'ан жана кыргызча мааниси китебине теология факультетинин декандын орун басары доктор Ферхет Көкчө башкы координаторлук кылып, котормосун Абдышүкүр Исманалиев, Дүйшөн Абдулдаев, Садык Кавай, Садибакас Дооловдор тарабынан даярдалган. Белгилей кетсек, Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинде эмгектенген окумуштуулар тарабынан акыркы 2 жылда теология факультетинин окутуучулары, студенттери тарабынан 50дөн ашуун диний сабаттуулукту арттыруу боюнча жана балдарга арналган китептер кыргызча которулуп, жалпы журтка акысыз белек катары таркатылган. Соңунда жыйынга катышкан ар бир катышуучуга Кур'андын кыргызча китеби белекке берилди. Бул иш-чаранын негизги демөөрчүсү Түркия Диянет фонду Белегим Кур'ан болсун деген аталыш менен ушундай долбоор баштаткан. Ушул долбоорду Кыргызстанда биринчи жолу Ош мамлекеттик университетинде баштоо демилгесин Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор Каныбек Саппагайыбыз баштаган эле. Ошол демилге менен бүгүн мынакей баштап отурабыз. Кудай кааласа бүгүндөн баштап Кыргызстандын бардык аймактарына Кур'ан Каримди бекер таркатуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. 10 000ден ашуун китеп басылып чыгарылды. Ошолор бардык тиешелүү жана кызыктар тараптарларга Муслиман коомчулугуна таркатылат.